Саламатсыздарбы. Эфирде жаңалықтар, студияда Алтынбек Бедилов. Баку шаарында кармалган бажы кызматынын мурдагы төрагасы Адамкул Жунусовду финансы полициясынын кызматкерлери бүгүн Кыргызстанга алып келишти. Аны бул жака экстрадициялоо боюнча иштер 1 айдан бери жүргүзүлгөн. Адамкул Жунусовго быйыл август айында коррупция беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Ал 2013-төн 2016 жылга чейин бажы кызматын желектеп турганда туруктуу коррупциялык схема түзгөн деп айыпталууда. Мындай мыйзам бузуунун кесепетине мамлекетке 166 миллион сомдук зыян келтирилген. Жунусов өлкөдөн чыгып кеткендиктен ага эл аралык издөө жарыяланган. Декабрь айынын башында ал АКШдан Бакуга учуп келгенде колго түшкөн. Чүй областынын Ивановка айылында күйөөсү аялын атып салды. Түнкү саат 12-лерде 34 жаштагы келин оор абалда ооруканага жеткирилип, азыр абалы турукташып калган. Маалыматтарга караганда окуя 2 күн мурда болгон. 35 жаштагы адам үйүндө достору менен арак ичип отуруп, куралдан ок чыгарып, ал аялынын көкүрөгүнө тийген. Кылмышка шектүү кармалып, тергөө абагына киргизилди. Агырата бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Жергиликтүү тургундардын айтымында күйөөсү спирт ичимдигин көп ичет, жубайлардын 3 баласы бар. Коопсуз шаар долбоорунун алкагында Бишкекте алгачкы 2 видеокамера орнотулду. Көзөмөл жабдыктары Абдрахманов менен Бөкөнбаев көчөлөрүнүн кесилишине тагылган. Азырынча камералар тесттик режимде иштейт. Эскерте кетсек, коопсуз шаар долбоорун ишке ашырууну Россиялык Вега компаниясы утуп алган. Бишкек КМШдагы шаарлардын ичинен кышында туристтер артыкчылык берген калалардын катарына кирди. Биздин Борбор шаар рейтингде 7-чи орунда турат. Мындай маалыматты Турстат аналитикалык агенттиги жарыялады. Анда кышкысын жана жаңы жылдык майрамдарда эс алуучулары көп барган шаарлар тизмектелген. 1-чи орунда Минск, андан кийин Баку, Астана, Ереван, Алматы, Ташкент, Бишкек, ал эми акыркы орунда Ашхабад калаасы турат. Бул шаарларга туристтер көбүнчө 3 күндөн 7 күнгө чейин эс алышат. Күнүнө тамагына жана мейманканага $100 чейин сарптайт. Демалыш күндөрү жана дүкөндөрдө соода кылууга Баку менен Астана шаарын көп тандашат экен. Бүгүн болсо Бишкекте эс алуучулардын укугун коргогон кызматкерлер иштей баштады. Эски аянтта туристтик милиция долбоорунун бет ачары болду. Жаңы бөлүм 2 взводдон турат. Жалпысынан 60 кызматкер иштейт. Азыр бардык сынактардан 20 адам өткөн. Негизги талап туристтик милиционер жогорку билимдүү болуп, чет тилди жакшы билиши керек. Тандалып алынгандардын арасында англис тилинен тышкары түрк, италия, француз тилдерин билгендер бар. Туристтик милиционерлердин өзүнчө формасы болот. Бул долбоор азырынча Бишкек шаарында ишке ашырылууда. Келечекте туристтер көп каттаган башка аймактарда ачылат. Расмий маалымат боюнча 2017 жылы Кыргызстанга 3 миллионго чукул эс алуучу келген. Every day we must keep order in streets and in the public places. Help someone goes missing. Patrol the places visited by foreign tourists. Ченешевка кутупканасына коло кире билесиңиз. Бурдан 200 метр кете берсеңиз, оң тарафта Советская сокагынан она дөнөрдөн көрсөңүз, sonra 200 метр кеткен sonra оң тарафыңызда Ченешевка кутупканасын болсоңуз. Бүгүндөн баштап иш алып баруу жүрөт. Бишкек шаарынын аймагында анализдин негизинде туристтер көбүрөөк жүргөн жерлердин тизмесин түзгөнбүз. Мисалы соода борборлору, базарлар, мейманканалар, Алатоо аянты деген жерлер посттор коюлат. Ошол жерлерде барып биздин кызматкерлер кызмат өтөшөт. Андан сырткары биздин кызматта 102 кызматы менен биргелешкенбиз. Эгерде Бишкек шаарынын кайсы точкасында болбосун чет элдик жаранга укук бузуу болуп катталган болсо, тез аранын ичинде барып жардам берүүгө даярбыз. Эртеңден тарта 7 январга чейин Бишкекте медициналык тез жардам кызматы күчөтүлгөн тартипте иш алып барат. Мекемедеги 38 бригаданын баары жумушка чыгат. Ошондой эле милиция кызматкерлери дагы күчөтүлгөн режимге өтүшөт. Өлкө боюнча 30 миңге жакын кызматкер коомдук тартипти көзөмөл кылат. Ал эми Ош менен Бишкек шаарларында 31 декабрда коомдук транспорт түнкү саат 1-2-лерге чейин жүргүнчүлөрдүн кызматында болот. 2 калаада тең коомдук транспорттун баары каттамга чыгарылат. Сиздер акыркы сааттарга алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Биз менен болуңуздар.